активна, коммуникабельна, позитивно и самоорганизованно, всегда сохраняет оптимизм, с легкостью справляется с поставленной задачей и никогда не оборачивается назад. Вера в себя, уверенность в достижении высот и продуктивная работа научили ее строить отношения, которые привели к построению отличной команды партнеров. Профессионал в своем деле, имеющий системное мышление, партнер в квалификации Gold IBA международной корпорации ПАР, очаровательная Абдивахитова Тахмина Асанбаевна! Громче ваши аплодисменты! Классно. Итак, для вручения сертификата «Элит Бонус» и подарков от ИПАР приглашаем на сцену генерального директора международной корпорации ИПАР в Кыргызстане Кыдыралиеву Айзаду Асанкановну. Под ваши аплодисменты. Уважаемые дамы и господа, дорогие, глубоко уважаемые топ-лидеры, лидеры и партнеры международной корпорации ИПАР. Здравствуйте! Свое вознаграждение «Элит Бонус» награждается Абдивахитова Тахмина. Ваши аплодисменты! Поздравляю! Еще раз бурные аплодисменты дорогим нашим победителям. Спасибо большое. Абдивахитова Тахмина Асанбаевна. Пожалуйста. Кутмангич, урматтуу ИПАР корпорациясынын, дүйнөлүк ИПАР корпорациясынын лидерлери, топ лидерлери, партнерлору, администрациясы жана биздин бүгүнкү конокторубуз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз менен бүгүнкү күнү ушундай сонун кубанычыбызды тең бөлүшүп, канчалаган убактыңыздарды аябай ушул жерде отурганыңыздардан Алла ыраазы болгон болсун. Мен бүгүн сиздерге эмнени айткым келди? Мен бул корпорацияга чындыгында эле бизнес жасайм деп келгенмин. Менин келгениме 2 жыл 4 ай болду. Бирок башында мен ден соолук бар экенин, мынчалык даражада ден соолук алса болот экенин билген эмесмин. Ушул жерге келип, ден соолук бар экенин билип, эң биринчи өзүмдүн жакындарымды, балдарымды, андан сырткары кошуналарымды, алыс туугандарымды, дүйнө жүзүндө канчалаган адамдардын ден соолугун жакшы жакка өзгөрүшүнө себепчи болуп атабыз да. Ушул мени кубандырат да. Мен ушул күнгө чейин бул менин жашоодогу 5-чи жумушум экен. Чакан бизнес менен жүргөнүмдө мен эч качан нолдон башталган бизнес дегенди уккан эмес элем. Мен ушул менин сүйүктүү наставнигим мага жашоодо, үй бүлөдө, бизнесте бардык жакта мага гармонияны үйрөткөн Абдыбекова Эркинбүбү Ысакановнага терең ыраазымын, кол чабуулар болсун. Миллиондогон ИПАРдын партнерлордун ичинен именно ушул адамга жолуктурган Аллахыма терең ыраазымын. Ушул ИПАРды нолдон баштасаң болот, бутуңа турсаң болот, көптөгөн 100 миңдеген акчаларды алсаң болот деп айтканда мен биринчи таң калгам. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыр бул сөз менин эсиме эмне келип кетти? Бул Тахмина биздин Тахмина кызыбыз айтпадыбы? Мен көп деле иш кылбаптырмын. Бирок элдерге көп жакшылык кылдым дедиң,
Көрдүңүздөрбү? Биздин оюбуз, максатыбыз бир гана: кимге жакшылык кылсам экен, кимге менин пайдам тиер экен. Ойлошубуз керек. Канча сом акча түшөт экен, элек бонус тиет экен, башка тиет экен. Бизгечи ар бир кылган жакшылыгыбыз үчүн Аллах өзү билет. Всевышняя бухгалтерия деп коет. Аллах биздин ар бир кадамыбызды жаздым кетирбейт. Ар бир мамилебизди, ар бир сөзүбүздү, турган басканыбыздын бардыгы только эсеп менен болот. Ушуларга окшоп жан дүйнөңүздөрдү таптаза кылып, эртеңки күндө кимге жакшылык кылсам экен, ИПАР компаниясынын продукциясы кимге керек экен? Себеби мен сиздерге ушул жерде 16 жылдан бери иштеп аткан адам катары айтып кете алам, биздин продукциябыздан тыйкым тапканга мүмкүнчүлүк эмес. Мен ушунчалык кандай десем, команда деген аябай эме жакшы нерсе да. Негизичи команда деген жакшы нерсе. Таныштарыңдын таныштары менен таанышып жатып эле бир кандайдыр бир сонун мамиле, сонун адамдар келип калат да. Ушу мен Аллага чексиз ыраазымын. Эркин атай кызыбыз ушу Тахминаны биздин арабызга алып келип койгон учурдан пайдаланып апасына, эжеке сизге тазим, сизге Аллах ыраазы болсун. Ушундай кызды төрөп, чоңойтуп, өстүрүп, ушундай эрежеге жеттирип койгон сизге Алла ыраазы болсун. Ар бир пенденин кызы сиздин кызыңыздай болсун. Баарыбыз абдан сүйөбүз бул кызды. Баарыбыз ушунчалык урматтайбыз. Себеп дегенде бул кыздын адеби, бул кыздын тарбиясы, бул кыздын ак ниеттүүлүгү, бул кыздын жүргөн турганы, бул кыздын эйге берген жардамы, маалыматты ушундай кандай сонун берет. Билбейм, бул кыз ИПАРга ушунчалык бир бүгүнкү күнү бизге бир сонун шамчырак болуп келди. Баарыбыз аябай сүйөбүз, баарыбыз аябай урматтайбыз. Чоң ийгиликтер татыктуусун. Адамдын ниети негизи жолдошу болот. Бул илгертен калганда кыргыздын ушундай бир жакшы сөзү бар. Адамдын ниети жолдошу болот деп. Ошо сенин ак ниетиң жолдошуң болуп алтындап, жаркылдап амбассадор болгон. Аябай